Президент Садыр Жапаров банк кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Анда мамлекет башчысынын куттуктоосунда мындай деп айтылат. Урматтуу банк кызматкерлери, сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Быйыл улуттук валютабыздын кыргыз сомунун колдонууга киргизилишинин 30 жылдыгы белгиленүүдө. 1993 жылы советтик мезгилден кийинки өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстан биринчилерден болуп, улуттук валютаны жүгүртүүгө чыгарып, өз алдынча акча кредиттик саясат жүргүзүүгө өткөн. Улуттук валютаны киргизүү эгемендүү Кыргызстандын тарыхында маанилүү роль ойногон. Улуттук төлөм жана банк тутумдарынын калыптанышына жана өнүгүшүнө негиз болгон. Банк секторунун кызматкерлеринин ишине жасаган ак ниет жана кесипкөй мамилеси, алдыга коюлган максаттарга умтула билүүсү, ишке болгон жоопкерчилиги жана күчтүү жарандык аң сезиминин аркасында өлкөбүздүн банк системасы жогорку көрсөткүчтөргө жетишип, ата мекендик каржы рыногун гана эмес, бүтүндөй өлкө экономикасын өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүп келе жатат. Ал эми учурдун талабын жана глобалдуу тенденцияларды эске ала турган болсок, банк тутумунун алдыда инновациялык банктык өнүмдөрдү жана технологияларды киргизүү, банктык кызматтардын сапатын жакшыртуу жана аны калк арасында кеңири жайылтуу, туруктуу каржылоо принциптерин киргизүү, кибер коопсуздукту жогорулатуу милдеттери турат. Биргелешкен аракет ак кызмат жана мекенчилдик сезим менен жарандардын каржылык кубаттуулугун, мамлекеттин финансылык туруктуулугун чыңдоо боюнча алдыга коюлган негизги максаттарыбыз ишке ашарына бекем ишенем. Мамлекеттин финансылык туруктуулугун чыңдоо боюнча алдыга коюлган негизги максаттарыбыз ишке ашарына бекем ишенем. Урматтуу банк чөйрөсүнүн кызматкерлери, сиздерге бекем ден соолук, каржыбас кайрат, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Жоопкерчиликтүү ишиңиздерди ар дайым ийгиликтер коштолсун.